Assalamu alaikum достор. Көптен бері видеода шықпай қалдық. Кішкене бош ой қалдық, уақыт тарырақ болып, YouTube-ға қол жетпей қалды. Ушундай Palisade бар екен достор. 2022 жылғы 7 ай. Так, 7 ай. Полный комплектация екен, 4 ВД, 2 дизель, каллиграфия. Үстінде панорамасы жоқ екен, бирок Алькантара потолок, ушундай бежевый. Салонда ушундай бежевый. Өтө жакшы. Ак цветте. H-Track 4 ВД. Негизи бул Туарегти көргөнү келгенбиз, азыр өчүрүп салайын муну. Россияда акырдароска. Анан сатуучу ушул Palisade'ты дагы чыгарып бер дейт. Так. Бурундагы старт жөнөтүп көрөбүз. Россияда акырдарларыбызга. Бул достор 15 000 гана пробег экен. Почти масло. 15 000 пробег. Ушундай дискалар да өтө кооз. Булар рестайлингтер достор. Palisade'дын азыр акыркы модели ушул да. Ушундай мордасы кичине өзгөрүү болгон. Эскилери мынакей ушул морда. Анан кичине өзгөрүү бар, рулунда, ичинде анча-мынча. Бирок салам кузов ушул эле. Так, багажынан баштап көргөзүп өтөрөйүн. Бунун достор азыр мен эсептеп көрдүм, 50 миллион 500 000 дейт. Кыргызстанга под ключ турушу, растаможка, доставкасы менен, болжол менен 44-45 болот экен. Бардык чыгымдар менен Кыргызстанга барып колго тийиш. Так, бияында ушундай полиги да бар. Так, мынакей 3-чү ряд сидений. 3-чү рядка бул жагында подогревтер да бар экен, өтө жакшы комплектация. Подстаканник, зарядкалар да бар. Мынакей подогрев. Зарядкалар менен. Мынакей достор Алькантара. Өтө жакшы абалда экен. Машина полностью родной краскада. Текшерип чыктык, сүрөттөрүн да жөнөтүп койдук. Дөңгөлөктөрдө өтө жирный. Полный эшиктеринде ушундай защитный пленкасы бар. Так, ушундай бежевый салон, деревянный ставкалары, подстаканник. Так, бул жагында климат контроль бар, мына арткы сиденьянда подогрев обдувтары бар экен. Бул жакта зарядкалар бар, мындай вилкага дагы зарядка бар. Туганда ноутбук же бир нерсе зарядтангесеңер, же электромобиль эле зарядтасаңыздар болот. Так, капталында ушундай кнопкалар бар. Буну баарыңыздар уже билип калдыңыздар. Так, подлокотник ушундай. Потолок чёткий экен бирок. Ушундай достор, мынакей ар бир ручканын артында пленкалар бар экен, защитный. Кармаган сайын чийбеш үчүн подсветкасы бар мындай. Бул жагында так, электросиденье. Мындай подколенниги да бар экен. Ушундай ключ достор. Жанагындай ордунан ушу ключ менен эле жылдырса болот. Алдыга, артка отолдурса болот. Кыскасы жанагындай пульт менен эле башкарса болот. Мордасынан да өтө жакшы көрүнөт. Ушулардын бул хромду жанагында антихром кылып карага чаптап койгондорун да көрүп атабыз. Аябай брутально көрүнөт экен. Так, алдыңкы сиденьясына келдик эми. 22 жыл, 7 ай. Электросиденье бар, тең бар. Өтө жакшы абалда экен сиденье. Бул машина жаңы десек болот. Электрорегулировкасы бар. Бисмилlah. Почти полный бак бар экен достор. 654 километрге жете тургандай. Так, проекция на лобовой бар.
Эмнесин айтсам сиздерге, электроручник, ушундай эки светтеги руль. Бежевый, кара ушундай бир мода болот. Жаңы стилдеги руль, климат контроль. Так, бул жана круиз контроль, кыскасы баары тең бар. Бул жакта да зарядкалар бар, подстаканниктер, беспроводная зарядка, климат контроль. Ушундай монитор чоң картасы менен. Камера 360. Сапаты өтө жогору. Чөткү көргөзөт баарын тең. Бул жактан тандасаңыздар болот. Режимдерде режим тандаганда бул жагы да өзгөрүп турат. Спорт болгондо кызыл, смарт, эко, комфорт. Аябай ыңгайлуу, ушундай кнопочный коробка, старт, стоп. Ушундай күзгүсү бар экен, артка камера экен мунусу. Кыскасы ушундай достор, кимге кызык болсо кайрылыңыздар. Булар да иштейт. Ушундай машиналар кимге кызык болсо. Жаңы машина достор, ушунун эле эскилери. Бул эми баягы максимальный комплектация болот, 4 ВД. Буну мисалы үчүн Кыргызстандагыларга 4 ВДнын кереги деле жок. Россияда орустар ушуга кызыгат да. Ушундай варианттарын көрсөңүздөр болот. Мен бунун баасы канча экенин билбейм, бирок болжол менен булар Кореядагы баасы 2 ВД болсо, комплектациясы простой. Эшиги бей экен. Кореядагы баасы бир болжол менен 18.000 тегерегинен башталат. Состояниясына жараша. Кыргызстанга подключ болгондо канча болуп калат? Бир ашып кетсе ушу 24 болот да. 23-24 барса керек Кыргызстанга. Растаможкасы, доставкасы менен. Кызыккандай болсо кайрылгыла достор. Булар бизде билесиңер, кымбатыраак, канча турат булар? 30дан башталса керек менимче. Сиздерге бир 24кө алдырсаңыз болот. 2 ВД, 2 дизель. Же 3.8 бензин да бар, кааласаңыздар. Анын деле баасы ушундай болгону растаможкасы кичине кымбатыраак чыгат. Азыркы учурда баягы Россияга налогтор көтөрүлгөндөн кийин көп кетпей калды. Биякта корейстер өздөрү чалып суранып атат, муну чыгарып берчи, тартып берчи, сатып берчи деп. Мурун тескерисинче чалсаң жаман керсейип, кичине начарыраак отношение кылып койчу да. Эми кайра сатып албай атат. Баалар да түшүп калды достор. Именно ушундай мурун Россияга кеткен машиналар, мындай Сорентолордуку. Мындай Сорентолор аукциондо бир 14-15 миңге кетип алат простой комплектациясы. Кыргызстанга бир 20га турат под ключ. Простойлор да. Шуну айта кетейин. Мына булардын комплектациялары да көп. Ушундай достор. Кимге кызык болсо кайрылыңыздар. Колдон келишинче жардам беребиз. Машина таап бергенге Кореядан.